Саламатсызбы? Эгерде аял өзүнө талак сураса эмне болот? Жөндөн жөн талак сурасачы, бейиш арам болот. Бул жагын айтып коеюн. Болор, жөндөн жөн. А так бизде хуля деп коет бул. Хуля. Кээде ушундай дагы болуп калат эми. Таптакыр экөөнүн характерлери оң келбей неме болуп. Вот ошондой учурларда жараша албай же болсо балалуу болбой калат. Ар кандай бир себептүү да. Ошодо хуля. Махырдын ой кечтинде эмне мага хуля берсең, фасхы никах деп коет бизде. Нике бузулат дагы. Эгерде алып берсе, талак берсе, талак берет. Жокса ажыратып коет. Бир туугандарынан бирөө карыз болуп калды, процентке акча берчи. Бир туугандарынан бирөө карыз болуп калды, процентке акча берчи. Процентке акча берчи эле. Эми жардам бергиле деп атат, колубуздан келишинче жардам бердик дагы. Төлөшкүлө деп атат. Эми мындай, процентке акча берүү арам. Алуу деле ошол. Эми мына жерде эми болуп калган болсо бир тууганыңыз да карызга сурап атат. Тооба кылсын биринчиден. Мындан кийин мындай ишти кылбаймын деп, Аллахтын алдында тооба кылып, убада кылып, мурункусуна кейип, анан жардам бергиле бир тууган. Кайра эми мындан кийин кол албасын. Бирок бир тууганды таштабаш керек. Жардам бериш керек карызынан кутулганга. Зекеттиңерди берсеңер болот. Зекеттин бериле турган кимге берилет деп, ошо карызга баткандар бирөөсү. Ошолор. Мени чоң атам бар, анын баласы бар. Ал баласынын үйүнө барбайт. Укасынын үйүндө жүрөт. Укасы караганга милдеттүүбү же баласы? Жок, баласы милдеттүү. Шарият балага мойнуна койгон. Эгерде бул карабаса, күнөөкөр болот. Албетте инисинин мойнунда андай эле, баласынын мойнунда андай милдет эмес, но эми агайыны болгондон кийин ага жардам берип анда караш керек. Менин үй жайым жок, бир туугандарым болгон, бир жерим бар эле. Ошону да алып алышты. Кыргызчылыкка жатабы? Сотко берсем туура болобу деп. Өзүңүздүн мүлкүңүздү талашканга толук укуктуусуз. Эгер ала түшүнбөй атса, анда берүүгө туура келет. Атамын жана акамын башына эстелик койсом болобу? Фамилиясын жазбай, паланчанын уулу деп жазыш керекпи? Кененирээк жооп берип койсоңуз сураныч. Эстелик орнотуп болбойт. Динибизде шариятыбыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам эң акылдуу, эң боорукер инсан тыюу салган. Эстелик койсо болду. Албетте ушунчалык аалымдарыбыз кичине уруксат берген, кичине мындай белги катары, кичинекей таш болуп калса, ошол жерге аты жөнүн качан туулган, качан өлгөн жазып койсо, ушу канча уруксат. Ал да өзү кажети жок. Бирок болбой эле калган болсо ушу. Анан кийин адамды бар сүрөтүн, ошонун өзүнүн баягы чектери го. Бул болбойт такса. Бул бутпарастардын жолу. Бутпарастардын жолу. Канча акча кетип атат. Бир жолу ушуларды санабашкан эле. Ушуну топтоп койсо түзүгө эле бир көп нерсе салса болот экен депчи. Чоң акча экен да таштарчы. Кымбат баалуу таштар экен. Жөндөн жөн. Чын айтайын. Урматтуу мусулман бир туугандар, кыргыз эли. Ошо көрдө жаткандарга зыян кыласыңар. Ошолорду кыйнайсыңар. Сиз ойлоп атасыз, жакшылык кылып атам деп. Жок. Көрөгөч, бүткүл ааламга мээрим болуп келген, бүткүл ааламга эң акылдуу, эң данышман, эң боорукер инсан Мухаммад алейхиссалам буну айткан. Биз сиз эмнени билебиз? Кабырда азапталып отуруп, рахаттанып туруп, көрүп турган инсан. Бейиш тозокту көрүп келген инсан айтат. Пайгамбарыбыз Мухаммад. Болбойт аны. Эми Алла товфик берсин дейбизден башкасын. Паланчанын уулу деп жазыш керек эми. Оф ефтен ордуна паланчанын уулу. Аялымды үйдөгүлөр жактырбайт. Кылган иши жакшы. Ата-энеме аялыма катуу айта албайм. Эми бүгүн ушундай заман келди. Бири-бирин жактырбаган. Бирок азыр эмне кылышыбыз керек эми? Ибадат менен алек болуп, оюбузду, пейилибизди, ниетибизди оңдоп, жакшы иштерди кыла бериш керек, ушу менен жеңиш керек.
жашоо күрөш. Эмнесин жакпай айткан болсо ошону жойгонго аракет кылыш керек. Бирок айтайын, ортобузда качан бири-бирибизге жагабыз? Качан иман, амал салих болсо. Акча менен, башка нерсе менен, буюмдар менен жакпайбыз биз. Аллах Кур'анда чечим айтып койгон. Инналлазина аману ва амилус салихат саяджалу лахумур рахману вудда. Иман келтирип, жакшы амалдар кылгандарга мээримдүү Аллах алардын ортосунда сүйүү берет, мухаббат берет, жакшы көрүү берет деп айтып койгон. Ким гана болбойт. Ушунун жолу ушул. Иманды бекемдейлі, имандын сөзүн сүйлөйлү, имандын талаптарын, бутактарын аткарайлы, амалдарыбызды оңдойлу. Амалдар кайсы? Көз карашыбызды оңдойлу, уккан сөзүбүздү оңдойлу. Келечке музыка ушак ого берип жүрөктүн баардыгын булут мусорго толтурбай, тилибиз менен ар кимди жала жаап, жалган айтып, сөгүп, тилдеп, каргап, мусор толтурбай, амалыбызды оңдойлу. Колубуздан алкым, опут бардык. Пайгамбардын сүннөтү менен гана оңолот ана. Адам баласы пайгамбардын сүннөтү менен гана оңолот. Башка оңоло турган нуска жок. Толук оңолуу. Эки дүйнөнүн толук бактылык кепилдиги бир гана пайгамбардын таалимдерине баш ийип, сүннөттөрдү аткарууда койгон Алла. Буну биз жүрөгүбүзгө жазып алайлы. Эң кереметтүү инсандын артынан ирчибей анан калпи оңолот. Ал өзү адамдарды оңдош үчүн келген. Алла адамдарды оңдош үчүн жиберип атса, канчадан кандай кылып оңдоп койду? Кандай караңгылыктан сахабаларды нурга чыгарып койду? Бүгүнкү күн көрүп атпайсызбы? Адам жегиштерди оңдоп койду го. Адам жегиштерди. Азыр Кудайга шүгүр, адам жегиштер жок. Адамдын канын ичет. Кадимкидей жейт, кадимкидей ичет. Койдун жүрөгүн жегендей эле, койдун боорун жегендей эле, койдун кулагын жегендей эле, кымыз ичкендей эле канын ичишүү. Ошондойлорду адам кылып койгондон кийин бут парас, сөлөкөт парас, тияк бияктарды айтпайлы кой. Да, келдик.